Нажали, он должен выключиться. Заходи. Все, иди, ориентируй. Ай, быстро. Бардыңыздарга салам. Бүгүн 6 төрөт үйүнүн неонатолог врач Айгүл Назаралиевна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Айгүл эже биринчи эле суроо мындай болот. Көпчүлүк айырмалай алышпайт. Неонатолог менен педиатрдын айырмасын айтып коесузбу? Неонатолог деген бул уже жаңы төрөлгөн баланын дарыгери саналат. Жаңы төрөлгөн период новорожденности деген период бул 1 айга чейин. Төрөлгөндөн баштап 28 күн же болсо 1 ай деп. 1 айдан өткөндөн кийин уже поликлиникада педиатрлар карашат балдарды. Бүгүн алгач эле биздин мына ушул Таалайгүл деген курчагыбыз кыргызча ат койгонбуз дейм. Бул боюнча дагы сизге да бир суроо болот кийинчерээк. Мен өзүм 5 баланын энеси төрөп, бирок төрөт үйүндө айткан нерсенин баарын унутуп калам да. Үйгө келгенден кийин ошол сиздер ушинтип врачта төрөгөндөн кийин палатага отурулгандан кийин баарыбызды кыдырып бүт түшүндүрүп бересиздер го. Бирок мен чыкканда сиз айтып аткандай сизге окшогон врач неонатологдор айтып атканда жакшы эле угам. Бирок үйгө келгенде унутуп калам. Айтыңыз, ошону биздин YouTube каналга ушинтип сактап коюш үчүн, вот мисалы мен төрөп чыктым, сиз палатага мага келдиңиз. Ушуну сиз кандай түшүндүрсөңүз ошону түшүндүрүп коесузбу? Биз ушуну ушул видеону сактап коелу. Хорошо. Жаңы төрөп эле 2 саат төрөт залында жатат. 2 сааттан кийин палатага отурулат. Эгер бала баары жакшы болсо, эне жакшы, бала жакшы болсо палатага отурулат. 2 сааттан кийин неонатолог биз обход кылып киребиз. Обход кылып киргенде эне менен учурашып, биринчи сурайбыз, өзү кандай сезип атат, ден соолугун сурайбыз, акыбалын сурайбыз. Андан кийин канчанчы баласы, биринчи болобу, канчанчы болсо дагы биз информация полностью беребиз. Жаңы төрөлгөн ушул жерден ошол биринчи же 5-чи баланын айырмасы эмне бирден берет ушул? Сөзсүз азыр түшүндүрөйүн. Значит, жаңы төрөгөн аялга ал деген эчтеке билбейт да, жаңы төрөдү. Ага биз бүт түшүндүрүп, от башынан аягына чейин жашына калып түшүндүрүп беребиз. Кээ бир көп төрөгөн аялдар өздөрү эле айтат, мен уже билем, мен баарын билем деп калат. Ошентсе деле биз дополнительная информация берип кетебиз. Значит, киргенде эле биз ошо эне менен пока сүйлөшүп атканда эле баланы дагы бир көз менен, бир көздүн кыйыгы менен карап көрөбүз. Баланын терисин, түсүн, бала деген розовый жашнакай болуш керек. Эгер дем алганда бул жерлери көгөрүп, же түсү башкача болсо, анда уже биз эне менен сүйлөшкөнгө убакыт жок. Анда баланы биз реанимация бөлүмүнө алып барып уже дарылашыбыз керек. Но если баары жакшы болсо, уже палатага келгенден кийин энесине биз түшүндүрөбүз. Жаңы төрөлгөн үйгө чыккандагысын да түшүндүрүп айтабыз да. Биздин палаталарда, мисалы, төрөт үйүндө ар бир палатада градусник бар. Жаңы төрөлгөн балдар жаткан комнатада температура 25 градус 28-ге чейин. Если ара төрөлгөн бала болсо 28 градус дейбиз. Если айына жетип жакшынакай төрөлгөн болсо 25 градуска чейин болуш керек. Комната деген жакшы шамалдап туруш керек. Анан мындай пеленальный столик өтө дубалга жакында болбош керек. Дубалга жакын болгондо, мисалы, кышында дубалдын муздагы да өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн аны ыңгайлуу жакшынакай жерге коюп эметиш керек. Андан кийин баланын жаткан жери өтө жумшак эмес, мына сонун матрасик. Мындай караганда жумшак дагы, бирок өтө чуңкур кирип да кетпейт, катуу дагы. Баланы эми баарыбыз эле баланы жакшы көрөбүз. Бирок мен практикамдагы эмелерди айтайын, кээде палатага кирсең, баланы таппай каласың. Каякта десең, аял жаткан кроваттын
ортосуна жууркан бар го, жуурканды 4 бүктөп туруп, еще жаздыкты коюп, анан баланы ошол жака жаткызганда бала ары чөгүп кетет, потому что жумшак да. Анан киргенде эле балагына десең эле, могул жакта да өздөрү чукуп алып чыгышат. Поэтому жумшак жер миң каттуу жакшы, баарыбыз жакшы көрөт эмне деген. Бирок чересчур вот это катуу сүйүү баланы ушундай кыйшак монтип чөгүп кеткенде позвоночный столб кыйшаят. Чоңойгондо анан ошондуктан түз жерге жаткан. Түз катуураак жерге жатыш керек. Мына үйгө барганда мисалы мондай губка жок болсо, бир сыра плед салып туруп эле. Азыр төрөгөндөрдүн баарында эле жанакындай балдардын керебети сразу эле боло бербейт, көбүндөчү. Ооба, боло бербейт. Аял көзү жаткан спальный гарнитурдун матрасы ылайыктуу эле болобу балдарга? Эгер да, ооба, жесткость позволять этсе, ошондой боло берет. Бирок өтө жумшак болбойт, потому что баланын позвоночный столб кыйшайышы мүмкүн. Андан кийин азыр көбүн көрсөм жаздык коюп атышат. Балага жастыктын кереги деле жок. Болгондо могул жерге кичинекей пеленкадан жалягынан мындай эле валик кылып, желкесине коюш керек. Моюнда мындай анатомический. Ошондо мисалы могул жерде бизде пеленка бар. Мен көрсөтөйүн. Көпчүлүгү ушул жазык тууралуу дагы баштары айланып түшүнүшпөйт ошол эмеге. Мондай эле валик кылып эле. Кандай болот? Өтө бийик дагы эмес. Мына мондай эле мына астына коет. Ушул удобный. Жаздыкка алганда мына дем алган жолдору да эме пеленканы валик кылып канча айына чейин жаткырыш керек? Канча айына эмес, даже чоң болгон учурда деле ушундай кээ бир көнүп калгандар ушундай жатат. Мен мисалы менин балдарым. Мен өзүм дагы жаздыкка эмнегедир жата албайм. Мен мамам дагы эме болчу да, педиатр болчу. Жаздык койгондо, во-первых, жаздык ысытат дагы. Анан чөгүп да кетесиң, бул жактагылар бияка көтөрүлүп да калат. А валик мондай болуп турат, только мына моюн анатомический изгиб деле жакшынакай алып кармап турат да. Во-первых, кандын айланышы дагы эметилбейт, бузулбайт. Эң жакшы ушул. Так что ал канча убакыт мындай жатат деген билбейм, ал бала ошого көнүп калса, ал чоңго чейин ушундай жатат. Анан дагы бир баягы менин байкоомдо мондай түз жерге жаткан же болбосо мондай эле валик кылып жаткан балдардын моюндары да узун болот. Кыздардан баягы айтат го, моюну упузун деген, ошол ушундан чыгат. Жаздыкка жаткан балдардын моюндары кичине кыскараак болгон кыздар деген ошолордун баары ушундай. Ошон үчүн жаздыкты көп деле колдонбой эле. Ушундай эле валик кылып колдонсо болот. Сонун кеңеш бериңиз эже. Мен билбей турмун ушул валик ушуга чейин ушинтип жаткызса. Ошол температураны ошентип улам бала жаткан комнатаны шамалдатып туруш керек. Өтө ысык, кээ бирлер өтө ысык кармайт, анан бизге көп суроо беришет. Баланын денесин кызыл басып кетти дейт. Ал орусча потница, кыргызча тер дегенде майда-майда кызыл чыгып кетет. Анан баланы күндө киринтиш керек. Мисалы, чоң киши биз өпкө менен дем алып эле бизге ошол жетиштүү болуп атпайбы. А бала эмнеге биз баланы күндө киринтпеген себеби бала еще тери аркылуу дем алат. Ошон үчүн баланын териси ар дайым таза болуш керек, поралары бүт ачык болуш керек. Ошондой кечинде жатарда, мисалы саат 9-дарда уже жата турган болсо, 8-дерде баланы киринтип, антип ошо киринткенден кийин массажын жасап, кожаларын бүт денесинин терилерин обработка кылып чыгыш керек. Анан мен эми обходду айтпай эле бала жөнүндө эле айта берейинби? Баланын ошондо көзүн, кулагын, могул бүктөлгөн складкаларын баарын карап туруш керек. Булардыкы мындай жабылып турган үчүн жыттанып, эметип кетет, апрелость кетет. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн баланы күндө киринтиш керек. Анан дагы бир эме, кээ бири эмизип туруп баланы ушундай чалкасынан жаткызып коет. Анда дагы баланыкы первое время, биринчи убакта пищеводдон келип ашказанга түшкөн жерде эме бар, сфинктер бар. Тамак киргенден кийин ал жер жабылыш керек. А булардыкы где-то 1 ай 2 айга чейин ошол сфинктер бош болот, незрелый болот. Ошон үчүн тамак бала кичине ыйынып, же жөтөлүп, же түшкүргөндө тамак кайра артка келип, көбүнчө срыгивать этет балдар, билесиңер го. Ошон үчүн жаңы эле тамактандыргандан кийин 5-10 мүнөт баланы тикесинен кармап туруш керек. Ошондо бала jutkан воздухту ошо мен мындай кармашым керек анда. Баланы мындай мына бала башын кармай албайт да, мойнун эме. Ошон үчүн мына желке менен мына затылыкты мындай кармаганда баланын башы эч эметилбейт. Мындай вертикально кармап туруш керек 5-10 мүнөт. Анан вертикально десе кээ бир монтип эле кармап, мына вертикально. Это не вертикально. Вертикально это вот так вот, либо вот так вертикально ушундай. Же кичине бала артка. Ой, мен артка, а бала кичине мындай алдыраак болуш керек. Ошондо бала эмчекти эмип атканда
у них булар балдардын мындай өзгөчөлүгү бар. Биз мисалы чоң киши тамак жеп атканда дем алып көргүлөчү, кандай какайсыңар. А кичинекей бала эме берет дагы, жутөрүнө дем алып и дышит, и сосет. Поэтому они тамак сүт киргенде воздух тоже келет да. И этот бул ушул воздух, хава диафрагманы эметет да. Кандай десем, диафрагмага күч келтирет дагы, диафрагма резко мындай сокращаться эткенде мына срыгивание болуп кетет. Анан ошон үчүн 5-10 мүнөт көтөргөндөн воздух чыгат го, кекерет го. Ошондон кичине кыйгач, ана могул жерге да бир пеленочка бар болсо эгер. Биякта жок. Да, кичине кыйгач жатып. Кыйгачтан. Это бир жарым саат, 1 саат, кээ бир көпкө чейин жатат. Анан уже коркпой, уже чалкасынан жаткызып койсоңор болот. Эмгенден кийин бир аздан кийин кыйгачынан жаткызып туруп, анан кийин бир аздан соң. Бир аздан кийин, же болсо кээ бир балдар ушундай деле жата беришет. Анан так, кээ бир дагы бир нерсени мен эмеме көп калган көп аялдарды көрөм да. Кээ бир балдардын баштары кыйшак болуп калат го, өзүлөр деле байкайсыңарбы? Ошол аялдар же бир эле эмчегин эмизе берет, ошондо баланын бул жак башы кыйшайып калат. Же болсо жаткызганда мамасы эгер бул жакта жаткан болсо, ана старается ребенка өзүнө каратып жаткыза берип, баланын башы да көп кыйшайт. Мен көп менен көрөм да. Бул эже сиз ушуну айтып калбатсыз, бул дагы аялдын эмчегине дагы эмелеш керек, эмес алмак эмизгенде. Эмчегин алмак эмизиш керек. Көкүрөктү көп эле биле бербейт, бир жагынан эмизе бергенде эмне үчүн аялдын бир көкүрөгү кичинекей, бирөөсү чоң деген, ушундан да. Жана бул баланын башына дагы аябай маанилүү экен. Ушул эмчектин эмнеге бир жагын берип аткан себеби, кээ бир аялдын өзүнүн ою боюнча ойлойт да, ушул жактан көп келет дейт. А кээ бириники втянутый сосок деп коет. Кыргызча сокур эмчек деп коет. Соски когда чыкпаганда бир жагын мисалы сосогу кичине болсо, и они стараются одну сторону давать. Нет, надо разработать. Муну иштетсең, эмчектин үрпүн разработка кылса, ал деле жашынакай чыгат. Анан бир эмчек менен ушинтип баланы кыйнай бербей, өзү да кыйналбай. Анан эмизгенде бир жагын дагы бир ара төрөлгөн балдар жөнүндө да сразу кошуп айтып кетейин. Ара төрөлгөн балдарды мисалы передний молоко, средний молоко, задний молоко деп саналат. Уже передний молоко ал суусаганда баланын эмес суусундугун эметет, кетирет да. А тиги недоношенный балдарга уже передний молокону саап туруп, анан арттагы молокосун берсе, более жирныйраак. Ошондой кичине секреттер да бар да. Анда аны саап туруп анан кийин бериш керек да. Кичинекей балдар ошо батыраак торолсун дегендер. Кээ бир ал кичинекей бала кичине эле эмет да, бат чарчайт. Анан ошон үчүн передний эле баягы суюк молокону берип, анан бала ошон үчүн көп торолду. Ушул жерден дагы бир сиз эме суроо ушул айтып калбадыңызбы? Мен төрөткан дайыма айтат, баланы 6 айга чейин суу бербегиле дейт. Сиз кандай дейсиз? Туура. Значит, эненин сүтүндө бүт компоненттер бар. Учиться этилет. Мен өзүм апам аял болбогон, ал Американын айткандары, Американын климаты башка, Кыргызстандын климаты башка. Бул деген бала деген суусайт деле болбой 2 кашык берип кой деп урушат да. Хорошо, жакшы суроо. Азыр эле мен ушул жөнүндө кичине айтып кеттим, көрдүңөрбү? Бала только эмчекке бергенде эле биринчи астыңкы сүт бул ошо суусаганын кетирет. Андан кийин уже питательный кетет. Ошон үчүн 6 айга чейин суу деле бербей койсоңор, эненин сүтү өзү бүт обеспечить этет. И жидкость, и питательные веществолар, углеводы, жиры, бүт эме менен сүт менен бара берет. Бирди мен айтам деп мен азыр кичине унутуп калдым окшойт. Да, суроо берсеңер. Эми киндик тууралуу. Мен мисалы биринчи, экинчи баламды төрөгөндө киндикти зеленка менен обработка кылгыла деп айтчу да. Кийинки 3-чү, 4-чү, 5-чи баланы төрөгөндө аны уже обработка кылбагыла деп. Бул өзгөрүү качан пайда болгон жана мисалы айыл жергесиндеги төрөлгөндөр дагы айымдар дагы деле зеленка менен обработка кылабыз дегендер бар экен. Бизге антип неонатологдор айткан эмес деп айткандар болот да. Ошондо кандай зеленка менен обработка кылыш керекпи киндикти же кандай? Тоже жакшы суроо. Значит, силер айткандай мурун зеленка менен обработка кылыш, ошон үчүн айылдагылар до сих пор ошону колдонушат. Бул где-то 95-96 где-то 2000 жылдары баштап уже биз киндикти обработка кылбай алганыбыз себеби бул деген научный работалар жүрүп атат да. Денеде, териде сапрофит же болбосо кандай десем, пайдалуу микробтор болот. Ошол микробтор
мисалы зеленка менен деле койбой эле жөн эле кийриңкесиңер же болбосо суу менен, таза суу менен арчып койсоңор ошол достаточно. Ушул могул жерде денеде жашаган микробтор ошолор өздөрү мисалы патологический микробтор келгенде алар менен күрөшүп туруп аларды жолотпойт. И ушул жерден сразу да бир нерсени айтып кетейин. Мисалы мына өзү төрөгөн аял и операция болгон аял. Мына операция кесарево сечение болуп атпайбы. Ошол балдар мисалы родовой путьтан өткөн жок да, алар ичинен бул жактан стерильный алып чыгылды. Ал балдар стерильный, и биз дагы врачтар полностью стерильный кирип, мондай киребиз да. Анан ошондо баланы биз жашына калып стерильный пеленкаларга ороп туруп, анан сразу эле вот төрөлдү барып туруп контакт кылабыз. Энесине, денесине мынтип эмизгенге аракет кылабыз. Төрөлөр менен эле ууз сүтүн саап беребиз. Плюс бир жарым саат эненин денесинде өптүртүп, энени карматып балага ушинтип эметебиз. Эмне дегенде, вот бала деген стерильный, бир да микробу жок. А мамасы, у нее же свои микробы положительные, жакшынакай микробтор, которые өзүн защитит эткен. Ошол микробтор менен заселяться этсин деп контакт кылабыз. Видите? Анан ошо энесин пока эмес, энесин жыттатып, өптүртүп, эмчегин берип атканда микробтор переселяться этишет балага. Вот которые полезные. Анан ошолор уже все баланы защитет. И вдруг башка бир микробтор, патологический жаман микробтор все равно абада толтура. Бирөө чүчкүрөт, бирөө жөтөлөт. Ошол микробтор все равно келет да. Келгенде уже бул баланын организминде энеден өткөн жакшы микробтор тегилер менен барып өтөт да, балага жолотпойт. Ошон үчүн мына эмени зеленка менен кереги жок. Тазалагандынчы денеде уже микробтор бар. Алар өздөрү күрөшүш керек. Но кээде болот, инфекция попадать этип калат, ириңдейт, сасык жыт чыгат. Анда, конечно, обработка кылабыз. Анда эме болчу, ал башка. А если киндиги таза, орточо ошондо канча күндө киндик түшөт? Киндик орточо где-то бир мурун 3-4 күндө түшчү. Азыр кээ бир балдардыкы 10-14, кээде бизге келип калат, үйдөн келип көрсөтүп кетишет. Мына уже биз 15 күн болуп кетти, киндиги түшө элек деп. Ал киндиктин түшпөгөнүн себеби дагы сочный деп коет, аябай толстый киндик болот боюна. Кээ бириники тоненький болот. Ошондон да зависит. И плюс еще ошол микрофлора жакшы иштебесе да көпкө чейин туруп калат. Ошондон да зависит. Азыр ошо киндик тууралуу айтканыңыз, бул жерде баланын эме шымы жок экен, бирок базонкинин поясу узунураагын кийиш керекпи же мындай на резинке болгонун эле кийизген? Ал эч кандай эметилбейт. Мындай койсоңор деле, мындай көтөрүлсө деле болот. Киндик ал мешать этпейт. Мисалы, роддомдо дагы, төрө түйүндө дагы кээ бир ал төрөлгөндө биз скоба коет да, скоба роговина деген. Кээ бир ошол мамочкалар аябай переживать этип, ой, ушул катуу экен, кысып коет дейт. Ал эч мешать этпейт балага. Памперстин эме киргизбейбиз пока, но киндик айыкмайынча киндикти жаппайбыз. А киндик уже жакшынакай айып калгандан кийин уже мындай шым кийизе бересиңер. А пока айыга элек болсо лучше ачык, открыто кармаган жакшы. Ошондо бат айыгат. Сон эми биз мен төрөгөндөн эстеген көпчүлүктү прививка маселеси ойлонуп турат. Жакшы. Төрө түйүндө кандай прививкаларды алабыз жана алар эмне үчүн маанилүү? Ошону айтып берсеңиз. Значит, төрө түйүндө бала төрөлөр менен пока төрө түйүндө в стенах роддома деп коет, ошолдо жатканда 3 дейм да, 2 мурун 3 алчу. Азыр 2 прививкалар гепатитке, сарыкка каршы алат. И БЦЖ деп коет, бул деген туберкулезга каршы. Бул прививкалар обязательный, балдар алыш керек. Анан температура берет, анан бала уктабай чыгат, анан реакция болот дейт. Эч кандай реакция да болбойт. Бул уже баары учиться этилген. Балдар эч кандай реакция бербейт. Гепатитке внутримышечный алат санга, БЦЖ деген сол плечосуна внутрикожный жасалат, подкожно прививка. Ал деген где-то 28 күн өткөндөн кийин, үйгө уже чыккандан кийин иринче пайда болот. Анан ошол да сразу айтып коеюн, ошол иринчени кээ бир жара болуп кетти деп зеленка, йод, дары парларды коюш. Эчтеке койбош керек. Бул деген баланын организми ошо биз киргизген вакцинага ответ берип, иммунитет вырабатывать эткен үчүн ошол эме белги чыгат. Ошон үчүн урбет калат да. Таманынан алган анализ жөнүндө айтып берсеңиз, бизди бир канча жолу сурамжылоо кылсак, негедир комментарий жазганда көпчүлүк апалар биз мындай анализ көргөн эмеспиз, эмне үчүн бизден алган эмес, алыш керекпи деген
көйлөр болду. Бул деген анализ скрининг. Ооба, скрининг бүт барынан алынабы же алынбай деле коюш мүмкүнбү? Бүт барынан эле алынат. Это в интересах баланын дагы, ата эненин да интерес. Тамагынан алган анализ бул эме щитовидная железа, паращитовидный. Кыргызча калкан без. Калкан безди изилдегенге да. Биздин Кыргызстанда биз деген эме эмеспиз да. Жаныбызда океан, море жок, море продукты көп жебейбиз. Ошон үчүн бизде почему-то көп эме калкан оору, без оорусу мененчи. Анан ошону биз текшеребиз. Скрининг деп коет, ал ошол тамандан алынат. Кичинекей эле капелька, бир эле капелька алынат. Анан атай биздин эмебиз бар, мындай определять эткен. Ошол жерге канды неметип туруп эле аны текшерилет да. Биздин роддомдо да эми башка төрөт үйлөрүндө билбейм, биздин роддомдо мисалы ошо баланыкын алдыкпы, чыгып кете беришет үйгө. Бирок бүт данныйларын, энесинин, атасынын, үйүнүн адрестерин алып калабыз дагы. Если анализ жаман чыкса, биз звонить этип туруп чакырабыз. Если биз звонить этпесек, значит все хорошо. Значит, звонить эткен жок, биздин балабыздын анализи жакшы экен деп ойлош керек. А то кээ бир үйгө чыгып алып деле звонить этип, бизден баягында анализ алгансыңар кандай деп. А биз сразу эле түшүндүрөбүз. Если звонить этпесек, значит баары жакшы. Если звонить этсек, значит какая-то проблема, что-то не то деп. Анда биз уже эндокринологко, детский эндокринологко жиберебиз. Калкан безин ал жактан уже эндокринологдор назначение кылышат. Анда айтсаңызчы, эмнеге бул анализ сөзсүз түрдө сиз иштеген төрөтканада ала турган болсо, анда мисалы региондо көп жерде алынбайт экен. Аны уже эме да, биздики да критичный уровень болгон үчүн биздикинде көбүрөөк жаңы эмелердин баары бизде да. А 4-нчы роддомдо алынган жокпу? 4-нчы роддомдо алды. Алынат ошол региондордо, 5 баламды төрөдүм, 5өндөн баарынан тең алды. Болгондо ошол жанагы сурамжылоо жүргүзгөндө негедир бүт эмеде алынбаптыр да. Ошо аларга значит жете элек да. Экинчи төрөт үйүндө алган, 4-нчы төрөт үйүндө алган да. Ал жакка значит жете элек экен да. Потом муну регенттер да кымбат. Муну эгер албаса, мисалы региондогу же регион эле эмес, биздин Бишкектеги кээ төрөт үйлөрүндө алынбайт экен, албагандар бар экен. Ошол аябай маанилүү болсо, төрөт үйүнө чыккандан кийин ушул анализди алышыбыз керек деп атайын бир жерге барса болобу? Болот. Детский эндокринологдор, поликлиникадагылар алат. Азыр бүт лабораториялар текшерет. Бул эми аябай баласын камкордоп эметкен энелер кылышы мүмкүн, Ооба, баланын келечегин, баланын ден соолугун ойлогон ата эне жасайт аны. Эми сизден сарык боюнча сурайм. Мындай суроо болуп атат да, ошол сарык деп коем, жылтуханы 2 айга чейин жылтуха болсо бул коркунуч жокпу? Мен түшүндүрүп берейин. Вообще жылтуха деген бардык балдар ошондон өтүшөт, баары эле саргайат. Анан бар физиологическая жылтуха деген и патологическая. Физиологическая жылтуха деген бул деген бала жаңы эле төрөлгөндө боордо фермент бар, который организмде билирубинди, ядовитый билирубинди не ядовитыйга өткөрүп турган. Ошол фермент азыраак болот да, незрелый болуп атпайбы. Ал уже жашынакай вырабатывать эткенден кийин уже сарысы кетет. А кээ бириники баягы көпкө чейин саргайган себептерин, анын себептери да көп. Биринчиден эненин каны отрицательный деп уксаңар керек, резус деген. Резус отрицательный, а баланыкы резус положительный болгондо ошондо бала көбүрөөк саргайат. Потом эненики биринчи группа, баланыкы экинчи же үчүнчү же любой. Если бир болсо, обычно эле физиологический жылтуха болуп эле кетип калат. А беркилерде кээ алар уже көбүрөөк, ал жерде уже несовместимость крови по резус-фактору деп коет и несовместимость по группе АБ0 деп коет. То есть группа айттым го, энесиники 1, баланыкы, скажем, Ж3 болуп калса, ошондо саргаганда это несовместимость по групповой деп коет. Анан кээде энесиники 1 деле эмес, резус деле эмес, но бала силер айткандай мына азыр мен силердин сурооңорго эми жетип атам. Көпкө чейин саргайып атпайбы? Ал ошо затяжная жылтуха деп коет. Андай балдарды биз эмеге көзөмөлгө алып байкап турабыз, билирубин анализи алып текшерип турабыз. Анан кийин фотолампа, атай көк лампа бар, ошону менен кактап метебиз. Анан кээ бир эмелерде капельница, анан кийин люминал, анан дагы урсасан деп көп врачтар, эски мурунку врачтар ошо жазып беришет. Эң пайдалуусу бул фотолампа, фототерапия.
но дары пары пичкать эткенин кереги жок. Эң жакшысы ошо фотолампа менен бала сарылык аябай сонун кетет. Анан дагы бир мен айтам да, дагы жылтууханын түрлөрү, когда у ребенка какая-то инфекция, бир инфекция болсо да бала саргайат. Ошол да болушу мүмкүн. Анан анемия бар, микросфероцитарная, дагы толтура анемияларда дагы балдар саргайат. Но ал уже совсем уже другая тема. Скажем, бала здоровый эле, но желтеет деген ошол затяжная желтуха. Же болбосо баягы погрупповой болуп калышы мүмкүн, ошолор. Эми киндиги оролуп төрөлгөн балдар боюнча киндиги оролуп төрөлүп озмозу көп болгон. Сиздин учуруңузда айттыңызчы, кандай болгон, эмне кылыш керек, бул эмнеден улам ушундай болот? Хорошо. Значит, киндиги оролуп калыптыр деп кээ бир мамочкалар аябай переживать этишет. Потому что азыр УЗИ деген чыккан. УЗИден уже сразу, ой, еще ребенок төрөлө элек, не родился, а уже, ой, оролуп калыптыр, и начинает переживать. Оролуп калган себеби, разные особенности есть. Кээ бир балдар сами такие подвижные, двигаться этип атып оронуп калышат. Кээ бириники өзү эле по природе там очень длинная пуповина тоже запутывается. В-третьих, когда бала эненин ичинде жатканда гипоксия болгондо, по разным причинам, же мамасы чалкасынан жатып алганда, вот это аорта прижимается баланын оордугу менен, и балага жакшы кровь жетпеген да, когда гипоксия тумшугуп баратканда ребенок тоже тымырчылайт, ошондо тоже оролуп калышы мүмкүн. Анын эмеси есть, конечно, байкап турат да, аял киши барып атпайбы по беременности наблюденияга. Анан балдар мисалы кээ бири төрөлөт, киндиги колуна оролуп калат, бутуна оролуп, денесине оролот, анан мойнуна оролуп калат. Анан кээ бири ошо төрөт маалында бала когда продвигается породовой жолдон, киндик тартылат да, муунат да, муунуп калышы мүмкүн. Эми жамандап ойлобой, жакшы эле эмете эле болот. Единичный случай, когда бул деген гинекологдор эметишет да, байкап туруш керек да. Если действительно аябай чоң риск болсо, тогда уже на кесарево сечение алып кетиш керек. Потому что через родовые пути точно ребенок задохнется десе, тогда уже она. А если там пуповина свободная, она двигается, растягивается, алар спокойно төрөлөт, даже көбүргө. Но есть некоторые дети, и вправду чересчур көбүрөөк муунуп калган болсо, лицо черное, фиолетовое, мы даже иногда шутим, какой негритенок деп. Это потому что вот эти сосуды полопались, подкожные, наружные, вот эти сыртта турган. Но она отходит. Анан ошо көк төрөлгөн балдар, кстати, көбүрөөк саргайат. Өзүңөр деле урундуңар беле, когда ударяетесь, вначале оно багровое, красное, анан барып көк болду, көк. Потом мына жашыл, анан сары болуп атпайбы? Вот точно так же. Көк болуп төрөлгөн балдар катуураак саргайат. Имейте в виду ошол. А сиз азыр айтып калгансызбы, киндик боюнча апасы мынтип жатса депчи. Боюнда бар кезиндегини айтып атасыз да, демек боковой кылып жатыш керек экен да, энеси боюндар кезинде. Все равно же неудобно, вот с таким животом вот так лежать, все равно неудобно. Но хочется иногда, кичине мынтип жатканда, просто иногда для эксперимента мынтип жатканда, плод давит на аорту, и прям чувствуется, ребенок начинает тыбыршиться, этим моментом калат. А в основном удобно для женщины мынтип жаткан жакшы да, живот тут отдельно лежит, или хочется в эту сторону повернуться. Сиз азыр айтып калдыңыз, демек ушул дагы маанилүү экен, боюнда болгондо көбүнчө чалкалап жатпаганга аракет кылыш керек экен. Анан жана айтып калдыңыз, гинеколог УЗИге барганда да гинеколог под наблюдением болгондо жана киндик оролгонун ошондон да билип койсо болот. Кээ бири мисалы такыр гинекологко көрүнбөй, учетко турбай туруп эле төрөгөндөр көп бар эмеспи? Көп. Демек ошонун алдын алыш үчүн сөзсүз учетко туруш керек. Убагында көрүнүп турганда бул да маанилүү нерсе экен. Биздин 6-чы роддом эми өзүңөр билесиңер, бул республиканский деп айтылган үчүн региондордон келишет. Көбүнчө бизгечи. Анан ошо Жылдыз туура айтып атасың да, көбү учетко турбагандар келип алышат. Анан именно уже төрөт башталган маалда келгенде гинекологдор деле жетишпей калат, обследовать эткенгечи, уже баланын башы чыгып калат. Анан ошондо только узнаешь, что ребенок там внутри задохнулся, бывает ошондой. Вот это вот печально. Ошон үчүн учетко туруш керек, все время надо наблюдаться этиш керек. Здоровый баланы, если хотите. Анан, билбейм, региондон келгендер эмнеге учетко турушпайт? Кээ бири айтат, шартым жок дейт. Кээ бири тиги үй менен тиричилик менен кылып жүрдүм дейт. Но когда ребенка ждешь, надо же эметиш керек да. Бүт бардыгын байкалып туруш керек көпчүлүк. Боюнда бар кезде фолио кислотаны айтат эмеспи, ичиш керек деп. Анда до
до беременности. До беременности надо уже. После беременности ичкен дагы кээде учурлар болот, дагы ичиш керек деп айткан, ал туура эмес да? Эме до беременности планировать этиш керек да беременности. И муж, то есть отец ребенка, мамасы должны уже заранее планировать. Вот хотят они завести ребенка, уже ушел малда обследование өтүп, если какая-то инфекция вылечится этип туруп, и они должны пить фолиевую кислоту. Фолиевая кислота это закладка нервной трубки, аябай действие берет да. Зайча губа эмеген алдын ала турат экен ошол. Ошолордун баары нервный трубка, мисалы грыжа менен төрөлгөндөр бар, спина бифида деп уксаңар керек. Жүлүн суусу сыртына чыгып кеткен. Ошолордун баары когда фолиевая кислота не хватает, ошондон чыгат. Ошон үчүн фолиевая кислотаны көп анча мани беришпейт, ичиш керек. Мен дагы мисалы кээ ушул төрөтүндөгү бирөө арасында эки баламдыкында ичпей койгом. Коркунучтары? Эми азыр сиз айтсаңыз мен жок коркуп калдым да. Демек бул аябай маанилүү экен да, фолиевая кислота. Эми прививканы айтып кеттиңиз, эмени айтып кеттиңиз. Мен мисалы төрөдүм, чыктым, үйгө барар менен эле бизге эме неонатолог врач төрөтүндө менин айткандын баарын унутуп калабыз. Хотя сиз ошол убакта төрөт үйүндө жатканда, палатада жатканда бүт баары монталып угабыз, аябай эмне туура айтып атат деп. Анан үйгө келгенден кийин эле баягы ыз чуу, эгер башка балдар бар болсо, башка балдар карайбыз. Төрөттөн кийин 40 күн деп коет эмеспи? 40 күн аял киши энеси өзүн караш керек. Бул балага да маанилүү. Бирок бизде мисалы чоң ата чоң энеси менен жашаган, кайын журту менен жашаган келиндерге баланы көрүп келип тургандар келе берет эмеспи? Ошондо кандай эме сиздин кеңешиңиз? Жакшы. Жылдыз аябай туура айттың, алдай менин да башыман өткөн. Хотя мен өзүм ата-энем медиктер, бирок мен жолдошум деле медик мисалы. Бирок эми баягы сен айткандай бала көрөбүз деп сенден уруксат да сурабайт, келе беришет, тапыр-тупур эшик ачылат, жабылат. А тем более жаш кезде биз бир комната үйдө жашачубуз. Эшикти ачар менен шамал кирет, аябай жүдөгөн, действительно андай семьялар толтура болуш керек. Есть которые семьи, где бүт условиясы бар, понимающие люди есть, но в основном бизде кыргыздарда билем да. Ой, баласын көрөбүз деп эле тапыр-тупур ооруп атат, чучкуруп атат, жөтөлүп атат, баары бир келе беришет. Андай кылбаш керек. Ошон үчүн азыркы жаштарга мен көбүнчө обходко киргенде сразу айтам. Так, вот когда үйгө барасыңар, сразу родственников предупреждать эткиле. 40-на чейин жолобогула, мага тарынбагыла, бала деген торолсун кичине, адаптация болсун, кичине өзүнүн иммунитети вырабатывать этсин. Мен да өзүм сөөк сагым ажырап турган кез кичине өзүмө келип алайын. Тарынбагыла деп туруп, туугандарга айтыш керек экен. Надо уметь говорить. Я в свое время не могла такое говорить. Мага ошон келе берип, аябай жүдүчкөн, я это помню. Жо, сиз азыр айтып атасыз, мен мисалы мен төрөп, сиз мага айткан күндө да, эгер мен кокус кайненем менен жашасам, сиз мага айтып атасыз да, бирок мен кайненем айткан жоксуз. Кайненем андай нерсени түшүнбөйт. Кой, кандай бул деген кыргыздын илгертен бери келген, баланы көрүш керек. Ошол апаларга, чоң аталарга айта кетиңизчи. Чоң аталарга алар да угуш керек. Ошолор наоборот, эгер ошо кайната кайненеси менен турган да, алар кайра оберегать этиш керек да. Бул жаш келин жаңы төрөдү, баласы жаш деп, ошолор наоборот туугандарды кичине кое тургула. Ой, жээнтек той беребиз, шашпагыла. Андан качкан жокпуз. Ал деле майрам деп кичине ошолор кичине наоборот айтыш керек. Бирок мен роддомдо обходко киргенде сразу эле баарын айтам, туугандарыңа заранее айткыла, келбегиле деп эле айткыла, 40 күн. Ой, биз силерди жаман көргөн жокпуз. Просто кичине бала торолсун деп айтышыңар керек. Айтпаса болбойт. Сиз баягы неонатолог катары азыр ушу камерага карап туруп, кайрылуу жасап кетсеңиз, биздин апаларыбызга, атабызга ошо айтпайм мен эмиде төрөт үйүндө отурганда. Анда ата апалар, сиз келиндер төрөгөн келиниңизди ушундай. Ата апалар, келиндер төрөгөн, же болбосо кыздарыңар төрөсө, мурунтан эле бар го, өзүңөр айтасыңар 40 күн деп, 40 күн торолуш керек бала деп. Ошол 40 күндү жаш келин же болбосо кызыңар айта албайт да, келбегиле баланы көргөнү, мен азыр кыйналып атам деп айта албайт. Ошон үчүн ошол апалар, аталар айтыш керек туугандарга, бала көрдү деп келе бербегиле, бала кичине торолсун, бала кичине үйгө көнсүн, иммунитети көтөрүлсүн, келиндин сөөк сагы ажырап турган кези, бошоп турган кези, ошол кичине бышыкталсын. Андан кийин биз өзүбүз жээнтек өткөрөбүз да, анан өзүңөр конок чакырсаңар болот. Ошон үчүн кичине келинди да, баланы да аяп койсоңор жакшы болмок. Эми соска. Соска. Пустышка. Соска, пустышка, кыргызча үрпү дейт.
төрөт үйүнөн баштап кээри төрөт үйүнө дарыган атканда алып алышат да. Ошол пайдалуу керекпи, керек эмеспи, кандай деп карайсыз? Значит, жакшы суроо болду. Үрпүнү көргөндө мен деле чочуп кетем, апи роддомго сразу эле үрпү ала келди деп. Үрпүнүн кереги жок, потому что жаңы төрөлгөн баланы бат-баттан эмчекке салып туруш керек да. Ошондо бала бат жакшы да үйрөнөт. А тиги пустышка неме бергенде кийинчерээк бала ошого да көнөт, анан прикус да бузулат. Ал эми чоңойроп калганда. Роддомго келгенде бат-баттан эле бизде еще кормление по требованию деп коебуз. Бала ыйлады, сразу эле эмчек бергиле. А мурун кулакта эсиңизде каждые 3 часа лечусь. Такого нету. Бала ыйлады, раз прикладывай. Потому что канчалык бат-баттан прикладывать эткенде эмчек, сүт жакшы келе баштайт. Реже эметсе, ошончо реже молоко будет прибывать. А сиз азыркы үрпүнүн терс жагын айттыңыз да. Мисалы аны деген мен билишимче мен жаткан палатадагылардан бирөөсү бир эже айтып калды. Анын балдарын баары ыйлак болот экен да. Анан төрөт үйүнө эле баратканда эң корккону бул да балам ыйлак болот деп төрөгөндө эле ушу соскага үйрөтүп коеюнчу дейт да. Ошондо мында дагы кеңеш бербейсизби? Жок, ошо ыйлак деген ал, значит, баланы что-то беспокоит, почему он плачет? Ошону табыш керек дагы, успокоить этиш керек. Бывает, что у ребенка колики, ошондон ыйлап атат. Тогда массаж жасап по часовой стрелке, ичи көпкөндө, вот так. Киндик нисколько не мешает. Вот так. Теплые ладошки, ондай на массаж по часовой стрелке. А то говорю, массаж минут берет экен. Нет, надо в одну сторону, вот так вот. Круговое движение массаж. Ошол круговое движение киндиктин өйдө жагынан болуш керекпи? Вот киндик модиде турат. Оно не мешает, смотрите. Вот так. Бул неонатолог, сиз ушинтип айтып атасыз. Мен бир невропатологко барганда 5-чи балабызды көрсөткөндө киндиктин өйдө жагын часовой стрелка. И вот смотрите, мына могул жактан баштап вот так вот. У меня начинается с паховой области, вот так вот. Вот так. Теперь бул массаж кылгандан сырткары еще вот велосипедте деп айтабыз го. Вот одну ножку прижали к животу, кишечник сюда двигается, потом вторую, он сюда. Видите, движение создавать эткенде вот эти газы, каловые массалар бияка жылат. Потом кечкеле ушинтип бербей, потом обе ножки раз зажали, ошондо ичеги өйдөгө жылат. Ошондо движение создавать этиш керек да, чтобы воздух отошел. Бул движение жасагандан кийин, помимо этого, еще надо периодически ребенка в день, мисалы, канча жолу эмчек эмесең, 8 жолу, 10 жолу, ошончо жолу баланын ичине жатыш керек. Потом, тизени ичине келтириш керек, мына. Вот так, ребенок. Обычно дети вот так лежат. А для чего мама? Мама для чего родила ребенка? Чтобы ребенком заниматься. Ошон үчүн улам мынтип тизесин ичине, мына катуу болуппайбы? А так жаткандай сонун эле болуп калат. И баланын башын бияка буруп коесуңар. Если вот когда коленкага мынтип жатканда бала вот так лежит, да? Во-первых, смотрите, попасы кверху болуп, тогда газы будут хорошо отходить. Кишечник сонун иштейт. Перистальтика сонун иштеп, каловый массаларда оңойрак жата, кээ бир балдар запор болуп калат го. Когда вот на животике спит, во-первых, брюшной пресске да күч келип атпайбы. А которые вот так вот все время лежат, у них живот распластанный, мындай даже караганда видно, живот вот отсюда торчит, как у лягушек. Это брюшной пресс жок. Когда брюшной пресс жок болгондо дагы кишечник плохо работает. Тогда у них и запоры, тогда у них и колики, вот эти живот сдувается. Эми бир жапайы суроолордун бири деп коеюн. Да. Көп эле соц тармактарда илгерки ата апалардын айтып жүргөн бир эмеси бар экен. Бала төрөт үйүнөн келгенден кийин эмчегин сыгып коюш керек. Хороший вопрос. Сыгыш керек, колуң соосу жыттанбайт дейт. Анан ошол талкууну окуп, комментарий окуп калсам, аябай көптөгөн кишилер ар кайсы жаштагы, ар кайсы курактагылар жазыптыр дагы. Анан арасында жазгандар болот. Ооба, мен бир баламдын эмчегин сыгып койду белем, анын колуң соосу жок дейт. Экинчи баламдыкын сыкпай койду белем, аныкы бар. Бул канчалык чындык? Ушуну өзү айтып бересиз. Бул жапайы суроо дагы бир эме, баланын артында да майда түктөр болот го. Ошону да терип жулуп чыгышат. Ошол эмен кирет да. Значит, баланын эмчеги это физиологический мастит деп коет. Даже мальчик болсо дагы алардын эмчектери нагрубание болот. Это физиологическое состояние. Потому что когда ребенок через родовой путь жолдон өтүп баратканда, материнский гормондор через кожу впитывается. Ошон үчүн эметет. У девочек, например, как месячный кан келет, анда коркушат, ой, кровотечение дейт. Это физиологическое состояние. Кан келген менен биринчи болуп атам болот. Көп болот. Кээ бир ай паника кылып, менин кызым чочосунан канап атат деп келгендер бар. Значит так, вот это нагрубание, оно проходит, поэтому говорю, физиологическое состояние
состояние. Аны ни в коем случае сыкпаш керек. Сыкканда ачылып калат пораларда, анан инфекция кирет. Анан вот тогда большие проблемы начинаются. И точно так же жүндөрүн, анан кээ бири тилет экен артын. Вот это тоже силердин айткан жапайдан жапай, чересчур жапай да. Түк дагы өзү түшөт. 1 ай, 2 айга барганда менин старшая дочка у меня кулактарынан бери түк болчу да, мен когда первый ребенок, хотя сама медик, я тоже что за ребенка я родила, жүндү, түктү деп коркком. 1 айдан кийин өзү түшүп калат, поэтому не надо трогать. Анан эмчек менен сүт менен сүртүш керек деген да кылбаш керек. Это тоже зачем? Это сахарга потом все липнет. Анан насчет того, что вот сыкканда деген, ал деген мисалы өзүнүн ата энесинде у каждого, у меня, у вас, у всех есть свои запахи, правильно? Ал мисалы сыккандан сыкпагандан болбойт. Есть которые семьи, мисалы балдарыныкы монда, у всех у моих детей было. Мен бирине да тиген жокмун. Биринде запахы жок, если что, имейте в виду. Поэтому андан зависит этпейт. Эмчекти сыкпаш керек. Артында жүндөрүн, түктөрүн жулбаш керек. Мондай тилип эметкен болбойт. Лопаткасы жабышып калат деши, ошо кесишет окшойт. Андай кылбаш керек. Просто массаж делать надо ребенка. Каждый раз баланы, мисалы, бала ыйлады же чичип сийген, ну это же часто же бывает. Вот алган сайын эле надо ребенка гладить этип, монтип бүт эле вот это тактильный движенияларды кылсаңар эле ошолордун баары кетет. Сон жоп болду. Көпчүлүгү билбегендер билип алды. Эми бала 2 ай болгондо, 1 ай эмес 2 ай болгондо поликлиникага барып таразага тартканда баланы мынтип жаткызып алып, мынтип туруп, анан диспазияны текшерет эмеспи? Анан Таразада болбойт. Ушуну көпчүлүк жаш энелер билбейт. Диспазия деген эмне десе, анан көпчүлүк айыл жергесинде жашагандар айтат, биздин педиатр мындай нерсе текшерген эмес депчи. Ошол 2 айында ошону текшерип атпайбы? Ошо 2 айга чейин ошол диспазия кокус бар болсо, ошону алдын алыш үчүн биз энелер төрөгөндөн кийин эмне кылышыбыз керек? Хороший вопрос. Значит, бала мына төрөлдү го, вот роддомдон, почему мы даже вот төрөлдү, мы сразу все эмгегин родничок деп коет. Малый родничок. Ну, есть у некоторых бала тубаса төрөлгөн кривошея деген, мына мышцасы короткий болуп калат. Ошондо биз эмне мынтип текшерип атпайбызбы? Мынтип бүт бардыгын. Ключицасын текшеребиз, колдорун мына бүт могуларын баарын текшерип атабызбы? Мына идем да, ножки проверяем. И ошол малда вот төрөлдү, в момент только төрөлгөндө, а вы говорите 2 ай. Ошондо эле биз начинаем, вот смотрите, вот так вот, могу жерде тазовый костьто, вот этот сустав бедренный, косттун башы мондай туруш керек да. Буларды мондай чыгып турган, вот это вот называется вывих. Когда он вот тут. А сразу ли, блин, когда мы вот так вот делаем, ушел ичинде болсо, вот он раз крутится, да? А тут, если когда он чыгып турган болсо, щелчок будет, крут дейт. И мы сразу уже маме тоже говорим, у вас дисплазия. И сразу, когда родился ребенок, мы сразу шли на койбойбуз. Мы говорим свободное пеленание. То есть не вот так вот бабушки, дедушки, бабушкалар любят. Вот так, бир-бирине будто тайтак болот. Нет. Вот так. Вот памперстың ошонусу жакшы. Памперс, когда одеваете, у ребенка ноги вот так вот лежат. Вот это вот хорошо. Когда, смотрите, мы ножки раскрываем, оно, видите, сразу впадина садится. Головка вот этого бедренной кости. А если мы вот так вот делаем, оно еще хуже выходит, вот именно впадина, когда ноги сюда несут, вот этот томогу бияка чыгып кетет. А если мы бияка будто тартып атпайсың, не вот так, а вот ножка, да, мы ее когда сюда тянем, она садится туда, в ямочку. Поэтому свободное пеленание, где-то до 2 месяцев, даже до месяца, но она улам текшерип турабыз го, и даже рентген делаем, если прям сомневаться. Потом, если она долго не садится, тогда уже хирургия вам назначает шину. Шина кийгизет. Монда ошондо разводить эткенде вот этот садится сюда. Бала төрөлгөндөн кийин башына сөзсүз түрдө кулагын жапкан чепчик байлап атпайсызбы? Кээ бир мисалы микрорайондо жашаган этажка үй Ташкент деп коет го, үй аябай ысыктар. Төрөт үйүнөн чыккандан кийин эле такыр кийизбей коюшат эмеспи? Бул ошол чепчиктин маанилиги барбы? Ошондой аябай үй ысык болгон жерде чепчик кийиш керек, кийизбей эле коюш керек. Жаңы төрөгөндөн кийинки. Бул жерде эмес, өзү эле ответ берилип атат да. Если үйдүн ичи ысык болсо, зачем шапкасын чечип эле мындай жаткан жакшы. Канчалык баланын башы тердеген сайын тери карышат деп коет, какой-то шамал болуп шамалдатсаңар. Ошон үчүн ачык болгондо, во-первых, и родничок дышит. Родничок ачык да бул жери. Эме да, кулакка эч кандай суук тийбейт.
Тем более, если Сиз ыстык болсо. родничок ачык болуп атпайсызбы? Мисалы, наоборот, эмгек, ошо родничок эмгекти. Почему-то да. Жылуу кармаш керек деп эме. Вата коюп, анан бирдеме коюп алып кийишет. Ошол эле топ эме чепчиктин кээ бир мисалы өндүрүүчүлөр ушул жерин калыңыраак тиккендер болот. Аны көрө элекмин. Демек бул маанилүү эмес экен да? Ал маанилүү эмес. Бул деген өзү вообще температура баштыгы выше на 1 градус эмеден теланы караганда. Эмне дегенде мээде бүт мына процесстер жүрөт, мээде эмеде ошон үчүн кровообращение көбүрөөк. Бул жакта көбүрөөк ысык болот. Вот даже шапка кийбесеңер деле жылуу жашнакай эле болуп жүрөт. Есть люди, мисалы, я сама, например, зимой хоть 40 градусов, я говорю, я сама в Сибири училась, я без шапки ходила и ничего. Хотя все, ай, кулаң, да вроде ничего, нормально. Поэтому организмне надо постепенно эметиш керек. А вот которые силер айткандай ысык кийинип берген балдар, алар уже көнүп алат. Потом они такие дети часто болеют, потому что тепличный болуп алышат да аларчы. Надо потихоньку закалять. И точно так же балдарды киринткенде дагы эң биринчи эметкенде 37 градус менен начинаете, да, купать. Потом потихоньку түшүрөсүңөр да, по градусу түшүрүп, 30 градуска чейин түшүрүп купать эткендер бар. Есть, например, мои внуки прям под краном купаются. Үйгө келген коноктор, ай, суук тиет дейт. Видите, можно закалить ребенка. Айгүл Назарлиевна, чоң рахмат. Сонун нерселерди айтып бердиңиз. Биздин болочок энелерге жана ушу эмизген балдары бар энелерге сонун маалымат болот деп ишенебиз. Сөзүбүздүн акырысында ошо боюнда бар келиндерге, апаларга, болочок энелерге кандай маанилүү 3 кеңеш бере аласыз? 3 кеңешти айтып бере аласызбы? Значит, бала күткөн, баланы эңсеген жаштарга эң биринчи планировать этиш керек. Планировать этип, өзүнүн ден соолугун карап, бир текшерилип, дарыланып, анан кийин уже боюнда болуп, ана боюнда болгондон кийин эң маанилүүсү бул учетко туруп, улам текшерилип, улам өзүнүн да ден соолугун, баланын да ден соолугун текшерип туруш керек. Экинчиси эми баланы ушунчо күтүп аткандан кийин бүт баланы күткөндөн кийин баланын да условиясын түзүш керек. Кээ бир бар айтып атпайм, меники иштеген жерим третичный баягы республикадан келген үчүн ар жерден келген эмелер бар. Кээ бир үйлөрү жокторду эметкенде боорум ачты, ошон үчүн баланы пландаштыргандан кийин баарын даярдап алыш керек да. Бала төрөлгөндөн кийин балага да аябай көңүл буруп, баланы карап, анан эң биринчиси ушу только эмчек, эненин эмчегинин сүтү менен эмизгенге аракет кылышат. Азыр көп эле смеське өтүп кетип атышат. Эң жакшысы эненин сүтүнө эчтеке жетпейт. Эненин сүтү менен эмизип, балдарды жашнакай, акылдуу, эстүү, денелери катуу, мындай эмне деп коет, күчтүү кылып чоңойтуш керек. Кийин өзүңөр мактанасыңар, могу менин балам, могу менин кызым дегендей кылып тарбиялап жашнакай өстүргөнгө аракет кылышыңар керек. Чоң рахмат. Айгүл Назарлиевна, чоң рахмат. Урматтуу биздин катталуучулар, бүгүн неонатолог врач Айгүл Назарлиевнанын айтканын, бүгүнкү айтып жаткан талкуудан 5 маанилүү нерсе эмнени биле алдыңыз? Биздин комментарийге жазыңыздар. Эң оригиналдуу бир жоопко ушундай бизден шопер белекке берилет. Бардыгыңыздарга чоң рахмат жана ийгилик.